Assalamu alaikum hurmatly Teskhabar YouTube kanalının görүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз Кара Судабыз. Тескхабардын бул чыгарылышында сиздерге Телман айылынан сатыла турган 4 сотук жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Андыктан назар салыңыздар, сиздерге даректи толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер ош тараптан бери келген болсоңуздар, Телман айылына кире бериш жериндеги ушул светофорду барыңыздар. Билсеңиздер керек, бул светофордон оң тарапка, тагыраак айтканда Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Абдикеримов Макамбай ажы атындагы көчөгө ушул тарапка буруласыздар. Ушул Бесанур маркетинин астындагы. Түз жүрүп олтурсаңыздар 5-көчөдөн сол тарапка буруласыз. 100 метр басканыңыздардан кийин ошол жердеги дарекке жетесиздер. Жеринен дагы толук маалымат беребиз, жүрүңүздөр. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн өзүнө дагы келдик. Биз көрсөткөн жол менен 5-көчөнү карай келе бересиздер. Бурулуп эле бир 100 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, ушул үй 40-даректе жайгашкан. Сатка коюлду. Азыр менин жанымда ээси турат, азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы, дей сол иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Үйдү сатка коюп турсуз. Ушу үйдү сатайлы деп атабыз. Жери 4 сотек. Г формада түшкөн. Сырткы забору жашыл, түнүкө шипирдан тосулуптур, Ооба. Сыртындагы мына теректер дагы сиздерге карайбы? Теректер бизге карайт, 30 түп. Охо, Анан дагы 30 түп. Ичинде дагы бар. Кана киреличи. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына теректер. Ичинде 10 түп терек. Анан мынау Гилясы бар экен, атыргүлү бар экен, алмасы бар экен. Шабдоолу окшойт, мына. Шабдоолусу өрүгү бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде гиляс, алма, шабдалы, кыскасын айтканда жегилик өзүңүздөргө ылайык бар экен. Теректери дагы бар. Мына ушундай, бул жерге атайын кухняга же болбосо өзүңүздөрдүн тапчан класстары, орундуктар бар экен. Негизинен 4 сотук жер тилкеси, андагы Г формасындагы түшкөн үй канча комнат? 4 комнат. 4 комнат. Бир зал, анан бул жерде кирме чыкма 2 комнатасы бар. Анан турдагы бул кухня кылса да болот. Алуучулардын өзүнүн табитине жараша, кааласа кухня, кааласа бир бөлмө кылып коет. Ооба. Түшүнүктүү. Үйүңүздүн узун туурасы канча болуп калды? Узун туурасы 9га 12. 9га 12. 9га 12. Кана жүрүңүзчү. Үй менен таанышалы. Тепкич аркылуу көтөрүлөт экенсиздер, урматтуу туугандар. Асты подвалбы кандай? Астында подвал жок. Толтурулган. Толтурулган. Бул жакта 2 комнат бар, кирме чыкма. Биз жашабаган үчүн, квартирант койгон үчүн бул жак азыр жабык. Жабылуу, күлүштөн турат. Күлүштөн жумушка кеттир. Ошого байланыштуу ача албадык. Ремонту барбы? Ремонту бар. Жашап атат азыр. Жашап атышат. Демек, бул тарапта 2 кирди чыкты, 2 бөлмөлүү үй бар. 2 бөлмө. Бул тарабы болсо, бул тарабы ушу атайын кухняга деген бөлмө. Бөлмө салган, эми өзүнүн кардардын өзүнүн эмесине карап бөлмө кылып алса да болот. Ооба. Түшүнүктүү. Бул узун туурасы көз жама менен айтканда бир 4гө 3,5. 4гө 3,60, 3,70 ушундай чыкылат экен, 3,5дан ашыгыраак 4гө жетпейт бирок. Демек, урматтуу туугандар, бул эшик экен. Бул жакта терезеси дагы кошо бар экен, орундуктар бар. Эми жүрүңүздөр сол тараптагы бул үйгө киреличи. 2 тарапка ачылган эшик аркылуу кирет экенбиз. Бисмилла. Бул жерде биз жашабагандыктан жүктөрүбүздү ушул жерге коюп койгонбуз. Ошо бул зал. Зал экен, конок бөлмөсү. Урматтуу туугандар, түштүк тарапта, тагыраак айтканда күн чак түштө тие турган жакта бир терезеси бар. МДФ пластик каражаттар менен кооздолгон, дубалдары, ал эми потолок дагы ошол МДФтен кооздолгон. Асты болсо пол. Мына ушундай электромонтаждар дагы бүт бардыгы бар, свет келген. Көрүп атасыздар, мынакей. Точкалар дагы бүт бардыгы бар. Демек, 4 бөлмөлүү үй. Жарымы бүтүп, жарымы ремонтко муктаж. Эми өзүңүздөр ала турган болсоңуздар, косметикалык дагы ремонтту кыласыздар. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, электромонтаждары, Евро монтаж
Жок, евромонтаж эмес экен. Эки тарапка бөлүнгөн, эки автомат орнотулуп тур. Тышыны көрүп атасыздар. Кум шубакталган, кара шубак бойдон. Албиз шипырдан жабылган. Ооба. Үстүлөрү бүт жабылган, Ооба, жабылган бүт. Шыбалган. Бүт бардыгы. Кара бар. Кара шубак. Шыбалган бар. Түшүнүктүү. Чегералары такталган, айланасы бүт тосулган. Көрүп турасыздар. Соседтер менен дагы чегералары такталган, Ооба, бүт такталып. Бул тарапта дагы бир орундуктар бар экен. Бул тарапта эмне бар? Тетиги. Ажатканабы? Ажаткана. Ажатканасы бар экен. Мына ушундай урматтуу туугандар, бул үйдүн көрүнүшүнү көрдүңүздөр. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Эми баасын айталы. Баасын канча деп атасыздар? Баасыны эми 37 000 деп атабыз, бир аз түшүп беребиз. Кем болот ырымда? Кем болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Жок, алмашуу. Нак акчага? Бул бөлүп төлөө жок. Суусу, свети келгенби? Свет бар, суубуз мына үйгө кирген эмес, бирок сыртта үйдүн алдында Суу келгенден, мынакей далил катары сиздерге көрсөтүп коелучу. Бул көчөгө негизи суу тартылыптыр, таза суу. Көрдүңүздөрбү, ар эки үйдүн ортолугуна ушундай түтүкчөлөр аркылуу кранттар келиптир. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын жердеби? Мектебибиз да ушул жакын жерде, бала бакча болсо ушу киргенде Бесанур деген Телманда, светофордун алдында. ФАП дагы бар. Демек бир 400-500 метр нары. 400-500 метрден кийин бала бакча, ФАП, магазиндер баары бар. Бүт соц объектилерге урматтуулар жакын экен. Ылдыйлап түшсөңүздөр, жанагы Кара Суудагы чоң базар барго. Ошол тарапка түшүп кете бересиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, кулак салыңыздар, кулак төшөңүздөр. Базар ичинде Кара Сууда соода менен алектенген ишкерлер, соодагерлер болобу? Арзан, чөнтөк бап, 2 бөлмөсү ремонту даяр, тагыраак айтканда 3 бөлмөсү ремонттолгон, жашоого ыңгайланышкан, шарты жакшы, суусу бар, свети бар. Ушул жерден үй чыкты. Эгерде сиздер Кара Сууда иштеген болсоңуздар, ушул үйдү алыңыздар, соодаңыздарды дагы жүргүзүңүздөр деген жакшы тилек максат менен айталы. Бул жерде ушул товарыңыздарды тизип, ушул жерде сактап, Кара Сууга каттап дегендей. Соодаңыздарды берсин. Ушул иш сиздерге насип кылсын. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номери экрандарга камтылат, өзүңүздөр чаласыздар, байланышасыздар. Түз байланыш аркылуу келип үйдү көрүп соодалашып алыңыздар, сиздерге насип кылсын. Жакшылыктар гана болсун бул үйдө.